Салам достор, мен бүгүн силерге коронавирустун жеңил формасына кабылганда кандай дем алуу гимнастикасын жасаш керек экенин көргөзүп берем. Бул көнүгүүлөрдү 5-10 жолудан жасасаңар болот. 2 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин жасап, 10 мүнөт тынууга алып, кайра дагы улап турсаңар болот. Биринчи көнүгүү колуңузду төшүгүңүзгө аласыз. Демди өйдө алыш керек, кол менен чогуу. Колду түшүрүп жатканда кайра демди кошо чыгарасыңар. Экинчи көнүгүү биринчи көнүгүүгө окшош болгондо колуңарды түз аласыңар. Колуңарды көтөргөндө өпкөгө демди толтуруш керек. Кайра түшүрүп келатканда демди чыгарасыңар. Мынакей. Бул көнүгүүнү 5-тен 10 жолу жасап турсаңар болот. Үчүнчү көнүгүү мурдуңуздун бир таноосун жаап, демди өйдө аласыз. Кайра экинчисин жаап туруп, демди кайра экинчиси менен чыгарасыз. Ал мындай болот. Муну дагы 5-тен 10 жолго чейин кайталасаңыз болот. Төртүнчү көнүгүү бул ийниңизди түз кармап, аба толтурасыз өпкөңүзгө. Кайра абаны сыртка чыгарасыз. Бул көнүгүүнү дагы 5-тен 10 жолуга чейин кайталасаңыз болот. Мен сиздерге көргөзүп берген 4 көнүгүү адистин сунуштамасы менен көрсөтүлүп берилди. Барыңыздар бул көнүгүүнү жасап турсаңыздар болот. Сиздерге ден соолук каалайбыз.